Айтылбай алган бир маселе болуп атат. Бул маселе эрендердин эр оюну болгон көкбөрү. Көкбөрү боюнча айрымдарыбыз айтып атабыз, тайгазанды алып коюш керек, тайгазанды жок кылышыбыз керек деп. Эгерде кыргыздын эзелтеден берки байыркы тарыхына, баатырлыгына, шердигине, эрлигине карай турган болсок, көкбөрү тайгазансыз элестетүү кыйын. Эгер тайгазанды алып кое турган болсок, анда кыргыздын жигиттери жоолук салмай оюнун ойногондой болуп калат. Ошон үчүн көкбөрүнү, тайгазанды жайына эле коюш керек. Көкбөрү эзелтеден бери кыргыздын духу, кыргыздын жүзү, кыргыздын балбандыгы, баатырлыгы, эрдиги 28 жылда биринчи жолу бир кырсык болду. Бир туура түшүнүп атабыз биз дагы. Ал үй бүлөгө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бирок 28 жылдын ичинде бир кырсык болсо, ошого таяп көкбөрүгө чектөөлөрдү койгон, бул болбой калат. Кыргыздын эзелтеден берки келаткан бул баатырлык мүнөзү, эрдиги, эрендердин эр оюну, бул тайгазанды алуу деген бул такыр болбогон нерсе. Бул мындай нерседен өзүбүздүн оюбузду кескин түрдө токтотушубуз керек деп ойлойм мен. Рахмат.